Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн кыска бир нуска хадисинде Хазирети Умардын баласы Абдуллага бул дүйнөнүн кандай экенин баяндап мындай дейт. Кыска нуска хадисти угуу үчүн пайгамбарга бир салават. Я Абдалла, о Абдулла, кун фид дунья кааннака гариб. Бул дүйнөдө сен бир чочун адам сыяктуу болгон. Ау абири сабил, же жолоочу сыяктуу болгон. Вауд нафсака мин ахлил кубур, өзүңдү мүрзөдөгү адамдардын биримин деп эсептеген. Я Абдалла, пайгамбар бул Хазирети Умардын Абдулла баласыга айткан болсо, биз бардык Аллах Тааланын кулдарына кайрылуу. О Кудайдын кулу, кун фид дунья кааннака гариб. Бул дүйнөдө чочун адам сыяктуу болгон. Ау абири сабил, же жолоочу сыяктуу болгон. Вауд нафсака мин ахлил кубур, өзүңдү мүрзөдөгүлөрдүн бирөөсү менмин деген дейт. Салавату Рабби ва саламу алейк. Аллах Тааланын дуа саламдары сага болсун пайгамбарым. Аидил хадис. Хадисиңди бул үммөткө кайталачы. Жүрөктөрү катып калган, өлүмдү унуткан, мүрзөлөрдү зиярат кылбай койгон үммөтүңө хадисиңди бир кайтала. Я Ибн Умар, о Умардын баласы дейт. Кун фид дунья кааннака гариб. Хазирети Умардын баласыга пайгамбар айткан болсо, бүгүн бул хадисти мен өзүмдүн нафсима жана мени уккандарга айтамын. О Кудайдын кулу, бул дүйнөдө бир чочун адам сыяктуу же жолоочу сыяктуу болгон, жана өзүңдү мүрзөдөгүлөрдүн биримин деген. Айямуна хамсатун, күнүбүз 5 күндөн турат. Жашоодо күнүбүз 5тен турат экен. Яумун мафкуд, жоголгон күн. Жоготтуңарбы күнүңөрдү? Яумул мафкуд, ал жоголгон күн, хуаллази мада, кечеги өткөн күнүң. Бүгүнгө чейин өткөн күнүң, жоготтуң бардыгыны. Экинчи күнүбүз яумун машхуд, бизге күбө болгон күн. Бизге күбө болгон күн, ва хуаллази нахну фи, азыр биз жашап жаткан күнүбүз. Ушул күн бизге күбө, эмне кылып жатабыз, эмне пайдаланып жатабыз. Үчүнчү күнүбүз яумун мавруд, түшө турган күн, ва хуал гадаллази ла я'лама фиhi иллаллах. Ал эртеңки күн, эртең эмне болот, ким болот, кандай болот, кайда болот, аны Алладан башка эч ким билбейт. Төртүнчү күн яумул мав'уд, уадаланган күн, яум тaqiful arwah amama khaliqih. Ар бирибиздин рухубуз жараткан Аллах Тааланын астына эсеп берген барган күн, ал яумул мав'уд, уадаланган күн. Бешинчи күнүбүз яумун мамдуд, өтө узун күн. Ал күндүн бир күнү 50.000 күнгө, жылга тең келген күндөр. Яумул кыяма, ал кыямат күнү. Түбөлүк же бейиш, же түбөлүк дозок. Аллахым баарыбызга бейишин насип этсин.